жарымы мындай голосование берип атасыңар, өзүңөр базар вокзал кылып атасыңар да бияктычы. Анан мен алып туруп азыр айтып атасыңар бир жерге коомго кирип ал деп атасыз байке. Мен кире албайм андай коомго. Мен сунуш берип атам. Биринчиден Эрулан. Дежурный жана ар бир бийлик келгенде дежурный антикоррупционный деловой советке айландырып албай, жалпы элдик кылганга аракет кылалык. Жеке өзүнүн фамилиясы менен гана чыккан активист, бирок чындыгында аябай күрөшкөн жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Алар эмнегедир бүгүнкү чогулушту уккан жок да. Азыр карап отурсак, чындыгында эле баштагы эле келип жүргөн баягы антикоррупция менен күрөшүп аткан деген эле коомдор келип атат. Эмне себептен башка немелер уккан жок активисттер. Берип коеюнчу, силер кайра эле баарын ордотуп атасыңар да. Мен Эрулан Кокулов. Журналист, сиз айтып атасыз коомдукту неме коом эле укуктуу депчи. Журналист эле бирөөнүн барып немесин правасын защищать этсе болот. Анан мен силердин немеңерге кириш үчүн бир коомго барып кошулуп немете албайм да, мисалга алып келгендечи. Анткени мен ага убактым да жок да. Анан азыркы могул жерде болуп аткан нерсеңер деле туура эмес, чындап келгендечи. Анткени силер жарымы телеграм менен, жарымы мындай голосование берип атасыңар, өзүңөр базар вокзал кылып атасыңар да бияктычы. Же болсо же телеграмга баарын киргизгиле ушул жерде отургандарды, же болсо баары колун көтөрүп голосовать этсин. Бул кандай? Бул жерде мен бирөөлөрдүн эки жолу кол көтөрүн көрдүм да. Буга да макулмун деп атат, тиге да макулмун деп атат. Азыр отуруңуз, мен түшүндүм сизди. Анан кийин бир нерсени кылганда мындай иреттеп кылыш керек да. Анан мен алып туруп азыр айтып атасыңар бир жерге коомго кирип ал деп атасыз байке. Мен кире албайм андай коомго. Мен сунуш берип атам. Биринчиден Эрулан. Жок, мен түшүндүм сиздин сунушуңузду. Рахмат. Чындыгында бирөөнүн коомуна бирөө кире албайт. Себеби ошол эле коомдун ичиндеги жарандар өздөрү кээде коррупцияга өздөрү барып коюп атышат. Анан сенин атың булганат да анын коомуна кирип алып, болбосо общий бир коомдун атын ачып, анда баарыбыз ошого кирели. Хорошо. Все были в ответе. Макул. Түшүндүк. Мындай да, мына 1 мүнөткө. Азыр эркин да. Эрулан айтып атат. Муга деле добуш берип атасыңар, муга деле добуш берип атасыңар депчи. Өзүбүздү карайлык да. Биз кантип коррупция менен күрөшөбүз, эси өзүбүздү алдасак, чынын айтса. Биз деген, бул деген платформа, биригейлик деген платформа. Анан биринчи өзүңөрдү, анан бири-бирибизди алдасак, бизге бул платформа неге керек? Кереги жок. Ошон үчүн Эрулан туура айтып атат. Өзүбүз алдабайлык, биринчиден. Экинчиден, биригейлик деп атабыз. Кандай биригебиз? Биз деген биринчи сунушту кадамды көрсөтүп атабыз. Мындай биригейлик деп. Мындай бириге албасак, анда бөлөкчө биригейлик, бирок мындай кылалык да, биринчи кадам жасайлык. Закон түрүндө азыркы шарт боюнча, азыркы мыйзам боюнча биринчи кадам жасайлык да. Анан иштеп баштаганда көрүнөт да. Анан өзүбүз деген тууралап койсок да болот да. Эми моякта сунуш болду. Жалаң эле Бишкекте иштей бербейлик, региондордо да иштейлик. Абдан туура. Ошон үчүн биз региондо региональный представительство ачылат. Ошо региональный представительствонун астында ошондой кеңештерди түзөбүз. Азыр деген могул основной критерийлерди силер менен кеңешип алып, бычып алып, туура кадам жасайлык деп атабыз. Туура фундаменттен баштайлык деп атабыз. Ошон үчүн биякта нааразы болбош үчүн, бири-бирибизди алдабагандай болбош үчүн, анда мен кайта 3 вопросту голосование коем. Ана мындай да, бул зданиянын тышында 24 000 жарандык коомдар бар. 6 миллион жаран бар. Алар эртең айтат, эмне үчүн силер отуруп алып, биздин тагдырыбызды чечип атасыңар деген да суроо болот. Ошон үчүн деген, бул деген платформа коррупция каршы деп аталган үчүн, ошон үчүн биз ушуга кадамга барып атабыз. Силер түшүнсөңөр. Анан эртең келип менден сурайт, эмне үчүн силер биздин тагдырыбызды чечип атасыңар? Биз да келип силер менен иштешебиз. Иштешсин. Биз айтып атабыз, мен ачыкмын, баары менен иштесем. Идеяңарды алып келгиле, механизмди алып келгиле. Бирок мындай да, эртең моуну чечип кой деп мага алып келген, мен чече албайм. Эч ким чече албайт. Чогулуп чечилебиз. Ошол маселе деген такыр чечилбей атса, мен айтып атам, ушул маселени президентке жеткирелик. 4 миллион, 6 миллиондун кишинин маселелери башка да, ар башка. Анан 4 миллион киши келип, мына биздин маселебизди чечип бер десе, кантип чечебит? Президент да чече албайт, эч ким чече албайт. Силерге берип коелук, мына силер коомсуңар, мынакей ушуну чечкиле десек, анда да чече албайсыңар. Ошон үчүн биринчиден биригелик. Ошо бириккенге критерийлерди коюп атабыз.
дагы бир жолу мен голосованияга коем. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Менин атым Акжолтой Тукунов, Таш чекинг долбоорунун негиздечүүсү. Могу критерия боюнчачы антикоррупция дегенде алып эле койгонуңар туура да. Биринчи, мен да ошону колдойм. Экинчиден, анан мына бу жерге Баткенден, Ысык көлдөн, ар кайсы жерден келди. Азыр деген убакытты тарлабайчы, наоборот баарын уксаңар, могу атайын ачылды да, ошо коррупция деп жүрөбүз. Анан мисалы үчүн кээ бирөөнүн коому жок да, регистрация өткөн. Мисалы үчүн мына Эрулан Кокулов деген жигитибиз отурат. Эмне деген кишилер да картты. Алар именно антикоррупционный деловой советке кошулуш үчүн коом ачыш керек. Мына оң жагымда Абдулла Ташиевич деген инсаныбыз отурат. Кыргызстанга бак даават кылат. Булар кандай болуп калат? Ошон үчүн сизден суранат элем. Андан көрөк могу жыйынды биздин президент туура кылды, бирок могу расширенный кылып өткөрүш керек. Керек болсо филармонияны алгыла, бүт коомдор келсин. 3 күнбү, 4 күнбү отуруп сүйлөшүп, ошол жерден ойлорун айтышсын. Ошондуктан муну дежурный, жана ар бир бийлик келгенде дежурный антикоррупционный деловой советке айландырып албай, жалпы элдик кылганга аракет кылалык да. Ошондо сизден суранам, азыр бояктагы отурган аксакалдар да келди. Баарынын сөзүн угуңуз. Рахмат. Мындай да, урматтуу бүгүнкү күндүн заседаниянын катышуучулары. Чын айтсак, 400 кишини, 100 кишини, 5000 кишини деле чогултсак болот. Бирок 100 кишини чогултуп алып, 400 кишини чогултуп алып, кайсы маселени чечебиз? Келип алып кыйкырып, или келип алып өзүбүздүн көйгөйүбүздү айтып, биз айттык эле деп анан деген кете бергенде натыйжа болобу? Мен коррупция менен 10 жылдан бери иштеп келатам, баарыңар билесиңер. Коррупциянын күрөш үчүн стратегиясы бар, тактикасы бар. Жөн эле кыйкырып чыкса коррупция кетип калбайт. Мен башында айттым, бул аябай тамырлашып калган. Ошон үчүн биз деген профессионально күрөшүбүз керек. 40 кишини, 400 кишини кеңешке киргизип алып, кантип иштейбиз? Ошон үчүн мен башында айтып кеттим. Антикоррупционный кеңешке мамлекеттик органдар кирет. Жогорку кеңештен депутаттар кирет. Жарандык коом кирет. Бизнестен кирет. Анан деген баарын чогултканда 400 болсун. Мен макулмун, 24 000 болсун. Бизнесте 36 000 бизнес бар. Жарандык коомдон 24 000 жарандык коомдор бар. 120 или 90 депутаттар кирсин. 40 мамлекеттик органдар кирсин. Кантип иштейбиз? Ошон үчүн мындай да, ошо кеңеш менен эле чектелип калбайбыз. Биз иштейбиз. Рабочий группа түзөбүзбү, аналитический центр түзөбүзбү? Баарыңар мен иштейм деген келгендер баары келип иштейт. Биздин максатыбыз ушу коррупция, антикоррупционный кеңеш түзгөн баарыбыз биргелик деп атабыз. Ошон үчүн биз деген эч ким четте калбайт. Келип салымым кошом десе биздин эшик ачык. Бирок бүгүн критерийлер эмне керек деп атам. Ошол советке кирип, ошактан салымын салып, ошо президентке силердин көйгөйүңөрдү жеткиргенге, аны чогуу барып иштейбиз, бирок деген аякта голосование деген болот. Ошо голосование менен ошакта деген чечим кабыл алынат. Анан 400 киши киргизип алып, кантип баарын бир убакта чогулта алабыз? Депутаттардын убактысы болбойт. Силерде Баткенден келгиле, депутаттар кире албайбыз, бүгүн болбойт деп кетип калышы мүмкүн. Анан заседание болбой калат. Ошон үчүн мындай более мындай практически көз менен карайлык да. Бул менин жөн эле ремаркам. Чоң кыз эң ар жак. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү мына чогулушка сунушум, азыр айтып атасыздар да, коом ачып, анан устав депчи. Например, уставы жок эле, жеке өзүнүн фамилиясы менен гана чыккан активист, бирок чындыгында аябай күрөшкөн жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Алар эмнегедир бүгүнкү чогулушту уккан жок да. Азыр карап отурсак, чындыгында эле баштагы эле келип жүргөн баягы антикоррупция менен күрөшүп аткан деген эле коомдор келип атат. Эмне себептен башка немелер уккан жок, активисттер? Эмнеге уккан жок биз билбейбиз, бирок биз пирамидадан чоң анонс бердик 10 күн. Facebook'tan анонс бердик. Биздин өзүбүздүн страничкада анонс бердик. 10 күн анонс постоянно берип аттык. Уккусу келген кишилер укту, уккусу келбеген кишилер уккан жок дегенсе болот да. Андан бирок бүгүн биздин ошондой активисттер отурат.
Анан мен ошол эле активист катары айткым келет. Азыр мен көтөрө турган маселе дагы чоң маселе. Мен ошол баягы 16 сүйлөй турган адамдын катарына кошуп койсоңуз деп суранат элем.